Бир айылда эки дос болгон экен. Шаардагы досу жайында айылдагы досунукуна келип, эс алып кетип турар эле. Дос экөө бири-бирин сагынып калганга ысык учурашып, өткөн кеткенди эстеп сүйлөшүп отуруп калышат. Анан кечинде фермасын көрүп келүүгө жөнөшөт. Бир убакта досунун көзүнө тооктор менен жем жеп жүргөн жаш бүркүт урунду. Ал тооктордой болуп эле жем жеп, секирип, чуркап жүрөт. Досунун кызыгуусу артып, Эй досум, бул бүркүт тооктордун арасында эмне кылып жүрөт? деп сурап калат. Ал бүркүт эмес ал. Деп жайбаракат жем чачып жатып, досу жооп кайтарат. Эй, бул кандайча бүркүт эмес? Эмне досум? Мени эрте эле акылдан ажырап кал деп турасыңбы? Бүркүт менен тоокто айырмалай албай, эмне болуп турмун? Деп досу нааразыланды. Ой досум, таарынба. Айткым келгени, бул бүркүттү жумурткадан жарылганда эле алып келип тоокторго кошуп койгом. Бирок кичине чоңойгондо учуруп көрөйүн десем, такыр эле учпайт. Тооктор менен өсүп, жем жеп, тоок эле болуп калды. Досун ой басып эле туруп калды. Түнү бою шаардан келген досу уктай албай жатты. Анын оюнан бүркүт кетпей койду. Эртең менен досуна келип, Досум, мага бул бүркүтүңдү берсең кандай болот? Мен аны учуруп көрөйүн. деп суранды. Ой, сенден бүркүт айлансын досум. Болгону жөн эле убактыңды коротосуң. Мен далай жол аракет кылгам. Деп ага досу бүркүттүн бутун байлап карматты. Досу бүркүттү машинеге салып алып, талаага барып, бутундагы жипти бошотуп, учурууга аракет кылды. Бирок ал учмак тургай, канатын да жайган жок. Акыры бүркүттү алып алып, аскага чыкты баягы кызыгуусу арткан дос. Бүркүттүн көзүнө карап, Сен бүркүтсүң. Сен тоок эмессиң. Сен бийик жерлерде учуш үчүн жаралгансың. деп адамга сүйлөгөндөй сүйлөп, аскадан ылдый карай таштады. Баягы тооктордон башка жанды көрбөгөн курган бүркүт канатын шилтегенди билбей, төмөндү көздөй кулап бара жатты. Акыры аскадан ары бери каалгый учкан бүркүттөрдү көзү чалып, өмүрүндө биринчи жолу канатын жайды. Анан кулап бара жаткан жеринен каалгып уча баштады. Карап турган достун жүрөгү кубанып, жарылып кетейин деди. Билбейм, ошол убакытта бүркүттүн акылында эмне болгонун. Бирок баягы достун жүрөгүндө сөз менен айтып бере алгыс кубаныч болуп турду. Ал бүркүттү өзүнүн тобуна кошконуна, анын калган жашоосун өзүнүн кандай максат менен жаралганын сезип, эркиндикте, кең мейкиндикте каалгый учуп өтөөрүн эстеп кубанып турду. Ооба, бүркүт эркиндик үчүн жаралган. Ал камакта тооктой болуп жем жеп, чектелүү абалда жашабашы керек. Антпесе, ал бул дүйнөгө жашап өткөнү бекер. Анткени Кудай ар бир нерсени өз максаты менен, өз мүмкүнчүлүктөрү менен керемет кылып жараткан. Бүркүт учушу керек. Балык сууда сүзүшү керек. Ат ээн эркин чуркашы керек. Ал эми адамчы? Адам эмне үчүн жаралган? Анын жаралуу максаты кандай? Ыйык жазууда бардык нерсе Кудай аркылуу жана ал үчүн жаралган деп жазылган. Кудай адамды өз бейнесине окшотуп, өзү менен баарлаша алгыдай кылып жараткан. Анткени Кудай адамзатын абдан улуу сүйүү менен сүйөт. Урматтуу замандаш, сиз жаралган максатыңызга ылайык жашап жатасызбы? Адамдар түйшүк тартыш үчүн, же дагы башка максат үчүн жаралган эмес. Алар өз жаратуучусу менен баарлашууга, аны даңктоо үчүн жаралган.